Жалал Абадта мектептер күндөлүк окуу процессин башкаруу системасына өтөт. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында Жалал Абад шаарындагы мектептер электрондук системага өтөт. Аталган калаадагы бардык билим берүү мекемелерин күндөлүк санариптик платформасына өткөрүү максатталууда. Бүгүн бул жаатта мектеп директорлоруна маалымат берилди. Шаардык мэрия жана шаардык билим берүү бөлүмү платформаны колдоого алууда. Күндөлүктүн онлайн режимин колдонуу менен ата-энелерге, мугалимдерге, мектеп директорлоруна жеңилдик түзүлөт. Ата-энелер баласынын мектепке келгендигинен коопсуздугунан камсынабайт, баласынын мектептеги жетишкендиктерин үйдөн чыкпай туруп көзөмөлдөп, алардын тартиби жана мектеп турмушунан кабардар боло алышат. Анда педагогдор ата-энелер менен бирге иш алып барышат жана аналитикалык отчетторду даярдоодо убактысын үнөмдөй алышат. Мектеп директору мугалимдердин иштерин көзөмөлдөөчү куралга ээ болот жана жалпы окуу процессинен кабардар болуп турат. Идентификациялык карта аркылуу окуучулардын мектепке кирип чыккандары автоматтык түрдө эсептелет жана онлайн көзөмөл болот. Жеткиликтүү интернет менен телефон аркылуу иш жүрөт. Күндөлүк окуу процессин башкаруу системасынын 1 айлык төлөмү 29 сомду түзөт. Мугалимдер эми ата-энелерге маалымат жеткиришет. Бул окуу жылында күндөлүк окуу процессин башкаруу системасына өтүү күтүлүүдө. Телефон аркылуу бүгүн кандай баа алды, мектепке келдиби, келбедиби, кандай үй тапшырмаларды алды, аларды аткарды, аткарбадыбы. Андан сырткары мектеп мугалим менен ата-эненин ортосунда байланышты курабыз. Бул деген ошол биздин приложениянын ичинде бири-бири менен жазышса болот. И плюс самый главный бул считыватель карт, турникет сыяктуу бул карта окутуу системасы. Бул да биз жасап чыкканбыз. Ата-энеси баласы саат канчада мектепке кирип, саат канчада мектепке чыкканын билип туруша алышат. Ошол телефон аркылуу болгон эле эмне керек? Интернет керек. Кааласаңыздар башка мамлекетте болосуздарбы, Америкада, Дубайда, Россияда кайсы жерде болсоңуздар деле ошол телефон аркылуу сиздер бар жокты билип турсаңыздар болот.